Buyurun çocuklar. Bu görmüş olduğunuz kısımlar akordeon şeklinde açılıp kapanabilen... Сиздер көрүп турган жыгаштар аккордеон сыяктуу жыйналып уук деп аталат. Бир дагы мык колдонулбай, накта жыгаштан жасалат. Бул боз үй 6 канат. Алгач ууктар коюлуп, анан түндүк орнотулат. Көчмөн маданиятында түндүктүн мааниси өтө терең жана кеңири. Кыргызстандын мамлекеттик туусунда да түндүктү көрө аласыздар. Bu şekliyle çadırın ortak kültürü. Salih Doğan Türk Dünyası etnokompleksin 2009 жылдан beri жетектейт. Бул комплекс 2009 жылы түптөлүп, андан бери миңдеген зыяратчыларга эшигин ачып келет. Салих Бейдин бүгүнкү коноктору Стамбул университетинин студенттери экен. Renkler, kök boya kullanılmıştır. Бул шырдактын жүнү табигый боектор менен боелгондуктан ушунча кооз болуп турат. Шырдак негизинен кыргыз ууздарынын колунан чыккан. Бул кол өнөрчүлүктүн бир гана мисалы. Бул этнокомплекске жылына кеминде 120 миңден ашык жергиликтүү жана чет өлкөлүк зыяратчылар келет. Кыргыз боз үйүнөн тышкары түрк маданиятына таандык бир топ экспонаттар коюлган. Салих Doğan'дын айтымында бул комплекс бүткүл түрк дүйнөсүнүн тарыхын азыркы муунга таанытуу үчүн атайын жайгаштырылган. Burası Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi. Биз турган жер түрк тилдүү мамлекеттердин орток маданиятын чагылдырган комплекс музей. Бул жердин өзгөчө мааниси дагы бар. Фатих Султан Мехмет Стамбул шаарын жеңип алгандан кийин эң алгач биз турган Топкапыга отурукташтыр. Андыктан кыргыз боз үйүнүн бул жерге тиккенибиздин мааниси дагы чоң. Биз боз үйдү көзүбүздүн карегиндей эле карайбыз. Атайын буйрутма менен сыртынан жапкыч дагы жасатканбыз. Стамбул университетинин студенттери бул этнокомплекске биринчи жолу келишиптир. Алар боз үйдөн чыккандан кийин сезимдерин жашыра алышкан жок. Televizyonda gördüğümüzden çok daha iyi ve etkileyici. Kartpostalların Телевизор же интернеттен көргөндөй болбойт экен. Башкача сезимдер пайда болду. Аябай толкундандык. Анткени орток маданият жана тилибиз бар эмеспи? Бирок биз жаштар муну анчейин биле бербейбиз. Боз үй бар экен дегенин угуп бүгүн келип абдан таң калып турабыз. Эми ата-энебизди алып келип көрсөтөбүз го. Алар сөзсүз сүйүнүшөт. Ama etkilendim ya. Burası çok güzel gerçekten. Этнокомплексти каржылап, аны кароого Стамбул шаардык мэриясы милдеттүү. Ал жыл сайын ар түрдүү маданий жана илимий иш-чараларды ушул жерде өткөрөт. Боз үйдө болсо жылына бир жолу чечип, күнгө какшытып турушат экен. Бул таштар 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жака кишилер оңой менен чыга албайт. Ат менен жылда бир канча жолу гана барса болот. Бул жазуулар түрк жазуу тарыхынын эң маанилүү таштары. Этнокомплексте ушул март айында Сервет Сомунжоолунун саймалуу таш сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Ал жердеги ар бир сүрөт дагы бул жердеги башкы максатты торлуктоодо. Türk Dünyası kültürel mirasının Биздин максат түрк дүйнөсүнө таандык маданий мурастарды ушул кичинекей комплексте топтоп, кийинки муундарыбызга таанытуу. Мисалы, саймалуу таш сүрөт көргөзмөсүн көргөн зыяратчылар тарыхта Кыргызстандын аймагында таштарга түшүрүлгөн издер бар экен деп маалымат алып кетишет. Бул биздин орток маданиятыбыздын, тарыхыбыздын, тилибиздин бар экенинен кабар берет. Биз аларды сактап, өнүктүрүп калганды максат кылышыбыз керек. Түрк дүйнөсү этнокомплексинде Кыргызстандан башка түрк тилдүү 11 мамлекеттен алынып келинген маданий мурастар коюлган. Анын ар биринин тарыхы жана таржымалы тууралуу музейдеги кызматкерлер туристтерге кеңири маалымат беришет. Жайдын жетекчиси Салих Doğan'дын айтымында бул жайдын аймагы дагы кеңейтилип, Стамбулдагы турган кыргыздардын эс алуучу жайына айландыруу аракети көрүлүүдө. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.